Эмне отурасың, баспайсың иштейли? Отурам ойлонуп. Алдыда келе жаткан шайлоодо азыркы жогорку кеңеште отурган депутаттардын же партиянын кайсы бирине коомчулук көргүсү келет шайлоодо, ошол боюнча эле ойлонуп отурам мен. Жүрө элдерден сурайбыз да. Урматтуу Факт KG маалымат порталынын көрөрмандары, биз мына ушул суроо менен коомчулукка кайрылып атабыз. Ушул суроо боюнча, депутаттар боюнча коомчулуктун пикирин сиздерге жеткиребиз. Аны эмесе бизден алыстабаңыздар, биз сиздер менен болобуз. Жогорку кеңеште отурган депутаттардын кайсы бирини күз айында болуп отурган шайлоодо көргүңүз келет? Азыркы депутаттарды? Жок, мен азыркы депутаттарды билбейм, бүт эле баары окшош го деп. Мындайынан карагандачы. А эгер жаңы жүздөр башкача эмелер келсе, башка чыгармачылык, эмелер жаштар келсе деген ойда. А так мындайынан карап көрсөң азыркы мурдагылар келсе анда баягы эле неме кайталанат да, баягы эле жомок. Кайсы бир партияны шайлайсыз? Мен бир да партияны шайлабайм. Азыркыда. Ишенич жок да, просто. Ишенич жок. Ошол бар эле бар. Жогорку кеңеште отурган депутаттардын кайсы бирин күз айындагы шайлоодо көргүңүз келет? Азыркы Азыркы отурган депутаттарды кайсы бирин арасында бар жакшыларычы, бирок алардын баарын көбүнчөсү бизде жана билимсиздер, базарчылар отурат эмеспи? Эми ал белгилүү эле нерсе, элдин баары билет анычы. Ошолордун арасынан жакшылар жакшы чыкпай жатат да. Эми мүмкүн барды, бирок могу 5-чакырылыштын депутаттары өзүнүн терс жагынан көрсөтүп койду. Ошон кайсы бирин жакшы деп эсептейсиз? Азыр эске деле келбейт. Эми Момбековду айтса болот, эми ал жакшы сүйлөгөнүчү. Жогорку кеңеште отурган депутаттардын кайсы бирин күз айындагы шайлоодо көргүңүз келет? Кто достойный, тот пускай пойдет. Жогорку кеңеште отурган депутаттардын кайсы бирин күз айындагы шайлоодо көргүңүз келет? Азыркыларды көргүм деле келбей калды го. Жаңылар келсе. Жогорку кеңеште отурган депутаттардын кайсы бирин күз айындагы шайлоодо жана ошондон кийин өтүп кетишин каалайсыз? Азыркы учурда деген бул шайлоо болууга туура эмес го дейм, азыркы коронавируска байланыштуу. Шайлоо болгондо өтө эле мындай кыйынчылык болуп калат го элдерге. Анткени шайлоо болгондо баары бир адам баары бир чыгат, бул туура эмес шайланды депчи. Ошол менен митинг башталып кетиши мүмкүн. Ошол азыр жогорку кеңеште отурбайбы депутаттар? Ошолордун кайсы бирин алдыда дагы шайлоодо көргүңүз келет? Мен өзүм деле мындай кызыкпайм, бирок мисалы Айсулуу Мамашева ушул депутат мага мындай жакшыраак. Быйыл шайлоого барасызбы? Шайлоого буйруса. Бир суроо. Жок, мени күтүп атат дептен. Кыска бой. Жогорку кеңеште отурган депутаттардын кайсы бирин күз айындагы шайлоодо көргүңүз келет? Ачыгын айтканда булардан эң ашыгы 5% эле татыктап коет го жаңы составгачы кирген курамына жогорку кеңештин. А калгандары көбү жөн эле кыргызча айтканда. Бирок суроо берет? Бир суроо. Кыска Жок. Жогорку кеңеште отурган депутаттардын кайсы бирин күз айындагы шайлоодо көргүңүз келет? Чын айтсам, мен бул немени жакшы биле албайм да, ал жактачы. Политика жака көп кызыгым деле жок. Үстүртөн эле көрбөсөм. Ошондуктан Шайлоого барасызбы? чынында билбейм азырынча. Мен азыр кандай айтсам, көп интерес жок да, кызык жок, аяка көп күнөө өтө бербейм. Анткени өзгөрбөйт деген эле ой деле жок. Ишене албайм да. Кандай болот? Ошондуктан айта албайм, чын. Ой, балам-ай, аябай сонун суроо бердиң. Бир депутат деле көргүм келбейт. Эч кандай результат деле көргөн жокпуз. Эл өзүн өзү багып атат. Наоборот, биз ошолордон үлгү болсун десек, кантип айтсам эми, улуу сөздө уят жок, аялдарча айтышып эки-экиден чукушуп, эми кичке балага деле белгилүү болуп калды го дейм. Может быть, арасында бар чыгар жакшылары. Бул тиги деп айта албайм, бирок бар. Бир-экөө деп айтсам болот, 10 деп айта албайм. Эмкиде билбейм. Шайлоого барасызбы быйыл? Конечно, голосумду берем. Кайсы партияга? Партияны азырча эмет элекпиз. Голосумду билдирем. Каршымынбы, макулмунбу билдирем. Азыркы биригип аткан партиялар боюнча пикириңиз кандай? Жалпак тил менен алганда эми ысык суу менен муздак суу
тиинин баркына тииниси кошулуп алып, тиинин акчасы менен тииниси ушундай эле мурунку шайланып кеткен жакшысы да бар, жаманы да бар. Ошолор, конечно, жанагы бирөөлөрдү колдонуп, может, ушундай кошулуп атат, көрүнүп эле турат. Жогорку кеңеште олтурган депутаттардын кайсы бирин күз айындагы шайлоодо көргүңүз келет? Орысча сөйлесем болобу? Болот. Очень хотелось бы увидеть новые лица в качестве депутатов, и желательно, чтобы они были из числа молодежных. Все. Азыркы биригип аткан партиялар боюнча пикириңиз кандай сиздин? Я думаю, ничего не поменяется от того, что они берегип. В основном программа у них будет та же, ничего существенных изменений никаких не будет. Рахмат жок. Жогорку кеңеште олтурган депутаттардын кайсы бирин күз айындагы шайлоодо көргүңүз келет? Эч кимисин көргүм келбейт. Азыркы биригип аткан партиялар боюнча пикириңиз кандай сиздин? Мен билбейм, мен катышкым да келбейт. Мне не интересно это. Шайлоого барбайсызбы? Шайлоо билбейм азыр. Рахмат. Жогорку кеңеште олтурган депутаттарды күз айында боло турчу шайлоодо кайсы бирин көргүңүз келет? Билбедим, мен вообще саясатта жок делем да. Ким эмне экенин. Нет, нельзя, я не люблю. Эмне боюнча? Жеңил эле. Жок, эмне боюнча ошону О, депутаттар боюнча. Жок, керек жок. Жогорку кеңеште олтурган депутаттардын кайсы бирин күз айындагы шайлоодо көргүңүз келет? Эми бул 6-чакырылышта депутаттын 120-сынан көргүм келбейт. Жаңы муун жаңы талаптарда жаңылар келсе, эми булар ичип жеп бүттү да булар. Ошо 6-чакырылыш вообще айтканын эч ким кылган жок. 6 менен 5-чакырылыш эми элдин баары айтып атпайбы, ат коюп атышат, жамандап атышат. Билбейм, мен жеке оюм ушул да. Вообще эч кимсин көргүм келбейт. Сиздин пикириңиз? Меники деле ошондой. Аларга барып элдерди ишенбей калды. Болгон кайры болсо кайры эле ошондой эле кете берет ал. Арабасын баягы арабасын эме кылдырап тартып жүрө берет алар. Азыркы биригип аткан партиялар боюнча пикириңиздер кандай? Эми пикир жакшы эми, жакшылар келсе, азыр жаштар келип атпайбы, жанагы Жанар Акаев бул жаштарга ишенип атат, ошону Жанар Акаевка дагы колдоп, коштоп, дагы жаштар көбөйсө, мен макул эле болом, буга элдин баары деле. Жаштар бериш керек да, качандан бери отурушат. Ошо баягы эле партия, баягы эле колода деп айтып аткан ошол эле, баягы эле сүрөт. Жаштар келсин. Жаштар келсин атасын отурушат. Жогорку кеңеште олтурган депутаттардын кайсы бирини күз айындагы шайлоодо көргүңүз келет? Учурдагы депутаттарды. Эми мындай да. Булар аша чап кетти бул депутаттарчы. Көптү. Көздөрү майлашты. Энди ойлобойт. Ошол бирин да карабайм. Азыркы шайлоо келе жатат да. Ошого ар кайсы партиялар биригип атпайбы? Ошолор боюнча пикириңиз кандай? Ага да каршымын. Баягы каршылар биригет да. Мунукулар да келет. Биригишет. Элди алдайт да, короче. Ошол. Рахмат. Жогорку кеңеште олтурган азыркы депутаттарды күз айында болчу шайлоодо кайсы бирин көргүңүз келет? Быйыл сосуз болобу ошол? Же жылдырып койшобу да? Эгер болсо да. Азырча эми арасында бар, көтө аз да бирок. Кайсылары сиздин? Эми атын атасам тарынып калат го дейм. Атына бет азыр буяк немеден чыгат да бар. Интернеттен чыкса, мени баары талап жүрүшпөс. Рахмат. Аз да. Сурообузду узаталы. Быйылкы боло турган шайлоодо кайсы партияны көргүңүз келет? Азыр эми кыйын болуп калды да. Азыр партияга ишенич деле болбой калды, чынын айтканда азыр. Мен мисалы бардыгына көзүм жетпейт да азыркы. Эми азыр билбейм, азыр мына жаңы биригип алып, жаңы демдеп түзүп атышат. Мунун баары эски кишилер. Ошонун арасында деги жандар бар, жаңыдан болсо, анан жанагы берки Тилек Токтогазиевпи, ошол бала бар экен. Эми анан эмне болот билбейм эми, бирок эми айтыш кыйын да. Азыр быйыл шайлоого барасызбы? Эми быйыл шайлоого барабыз да, барыш керек болот да. Биз барбасак деле барып шайланат. Бирок азырынча тандай элексиз, кайсы партия? Тандай элекмин, жок, азыр тандоо. Чоң рахмат. Кайсы партияны күзүндө көргүңүз келет? Бүт баары эле жарабайт го дейм быйылкылар. Партиялар, депутаттар деген көп болот өтө. 100 депутаттын алакандай кыргызга эмне кереги бар? 60-65 болсо эле жетет. Экинчи суроо болсун, азыр
партиянын атын өзгөртүп эле кайра биригип атышпайбы? Ошолорго көз карашыңыз кандай? Алар эми бири-бирин жабына алып эле баягы олигархтар дегендей эптеп шайлоого депутат болуп өткөнүн максатын ойлоп атышат. Көздөп атышат. Быйылкы шайлоого барасызбы? Барам. Ким деп ойлонуп атасыз? Ойлоно элекмин. Азырынча ойлоно элексиз. Азырынча ойлоно элекмин. Мисалы айтып атышат азыр баарын жараксыз деп кайра конституцияны өзгөртүш керек да. Күздө боло турчу шайлоодо кайсы партияны көргүңүз келет? Кайсы партияны? Чындап элеби? Ооба. Ошо менен Аллака Мазмаров менен немени? Кайсы азыр? Чоң Казатты. Чоң Казатты. Азыр жана жаңы партиялар биригип атышпайбы? Бирок эски эле кишилер. Ошолорго болгон көз карашыңыз кандай? Эми аларды эми билбейм азыр. Азыркы негизги жаштардын баары эле ушуну кабылдап атат. Жаштар да болсун деп такырың болбоду го. Сиздин оюңузча быйылкы шайлоодо кимди шайлайм деп ойлойсуз? Мен ошо эки партиянын бирин шайлайм да. Экөөнүн бирисин. Чоң Казат менен Мазмаров. Чоң рахмат.